Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде белгилүү окумуштуу публицист, педагог илимдердин доктору Абдыкерим Муратовдун 70 жылдык мааракесине арналган эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Иш-чара жасалма интеллекттин башталыш доорундагы адабият менен педагогиканын орду Муратовдук окуулар 3 деген аталышта уюштурулуп, ага Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандан келген окумуштуулар, педагогдор, адабият таануучулар жана коомдук ишмерлер катышты. Мектепке чейинки билим берүү адистигин окуган. Кадырлуу коноктор, ардактуу биздин илимпоздор. Илимий форумдун ачылышында университеттин ректору, профессор Абдилбает Мамасыдыков сөз сүйлөп, Абдыкерим Муратовдун илим, адабият жана билим берүү тармагында көп жылдык эмгегин өзгөчө белгиледи. Агайыбыз Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин илимий потенциалын жогорулатууга кошкон салымы бар жана бизге бир канча илимдик кандидаттарын даярдап берген, даярдап келе жатат. Бүгүн дагы Кудай буйрса алдыда илимдин докторун чыгарат деген жакшы пикирлерибиз бар. Андан соң жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жазуучулар союзунун мүчөлөрү, жогорку окуу жайлардын ректорлору, агайдын устаттары жана шакирттери куттуктоо сөздөрүн айтып, илимпоздун кыргыз руханий дүйнөсүнө кошкон салымына жогору баа беришти. Биздин юбилярыбызды, агайыбызды бүгүнкү 70 жашы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Конференциянын алкагында университеттин окумуштуулар кеңешинин чечими менен Абдыкерим Муратовго ардактуу профессор наамы ыйгарылып, атайын диплом жана төш белги тапшырылды. Толық кандуу бир профессор болуп калдым бир чети. Экинчи четтен мен жазган эмгектерим, илимий эмгектерим ушул университетте окулуп жатат, дагы да окулуп берет деп ойлойм. Анан бир нече илимий кадрларды даярдоого ошо өзүмдүн аздыр көптүр салымымды коштум. Ошолордун баары эске алынды дейм. Анан бүгүнкү ушул юбилейди өткөзгөн коллективге чоң рахмат. Бул өзү кандайдыр деңгээлде отчет экен. Өзүң эмнен иштеп атасың, сенин ишиңди эл кандай кабыл алып атат дегенче. Анан жалпы эле сиздердин теле көрүүчүлөрдүн баарына ыраазычылык билем, ден соолукта болойлу, жакшылыкта болойлу. Кыргыздар айтат, иштей берели дейт. Иштей берели. Иштей берсе эл эмгекти багалайт. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Конференциянын жүрүшүндө катышуучулар заманбап билим берүү системасы, адабият жана жасалма интеллекттин өз ара байланышы тууралуу ой бөлүшүп, гуманитардык илимдердин келечеги боюнча пикир алмашты. Илимий жыйын эл аралык тажрыйба бөлүшүүгө жана жаңы изилдөө багыттарын аныктоого мүмкүнчүлүк түздү. Арналган эл аралык илимий конференциянын катышуучулары агай ар бир шакиртине өтө кылдаттык менен мамиле жасайт. Илимпоз катары ошол шакирттерине илимий тема бергенде дагы ар бир шакиртинин өзүнүн дареметине, иштеп жаткан, алектенип жаткан темасына, өзүнүн кайсыл багытка шыктуу экендигине карап анан темаларды берет. Мына 5 илимдин докторун чыгарды, 20дан ашык илимдин кандидатын чыгарды. Кыргыз этнопедагогикасында, кыргыз адабиятын окутууда, жалпы эле педагогика багытында агайдын ополтоодо эмгеги бар. Биз дагы агайдынга узун өмүр каалайбыз. Дагы али кыргыз педагогикасына, кыргыз билим берүүсүнө берери көп. Али көп эмгек жасаш керек. Биз да шакирт катары агайдын артынан агай менен биргеликте көп
илимий жумуштарды бирге жасайбыз деген тилектебиз. Агайыбыз көп жашасын, 70 жылдык мааракеси кут болсун. Иш-чаранын алкагында Абдыкерим Муратовдун 7 томдук эмгектер жыйнагынын бет ачары да өткөрүлдү. Анда окумуштуунун педагогика, адабият жана публистика жаатындагы эмгектери камтылган. Мына жана айткан чыгармалар жыйнагы жаман прозалар. Бұл кісіні мен өзім рахаттанып аудардым. Ішіндегі жаңағы аударып отырып осы кітап қылып шығардық. Осында жаңағы қазақ пен қырғыздың байланысы жалғаса берсін. Біз мемлекетіміз мәңгілік болсын, қиямет қайымға шейін өмір сүрсін. Тіліміз, діліміз, дініміз бәрі жаңағы мәңгілік болсын. Сол үшін біз де өз шамамыз келгенше үлесімізді қосып жатырмыз. Қоса берейік. Рахмет. Конференциянын экинчи бөлүгүндө 6 багыт боюнча секциялык жыйындар уюштурулуп, анда адабият, педагогика, этно-маданият жана жасалма интеллект маселелери кеңири талкууланды. Катышуучулар илимий кызматташтыкты кеңейтүү, санариптик доордоо, гуманитардык илимдердин өнүктүрүү жана жаңы долбоорлорду ишке ашыруу боюнча сунуштарын ортого салышты. Также второй является критическое мышление. Благодаря Абдыкерим агай менен журналистика багытында 30 жыл мурда кызматташып, Заман газетасында агай редактор болуп иштейт эле. Устатым катары туу тутуп, ушул тажрыйбасын үйрөнүп, колдон келишинче агай менен тыгыз байланышта болдук. Анан тагдыр насип кылып, ана илим жолунда да агай бизге устаттык кылып келе жатат. Агайдын илим иште агай менен иштеш абдан ыңгайлуу. Багыт берип ана тим болбостон инсандык асыл сапаты да жасаган мамилеси менен бизге үлгү көрсөтөт да. Өзүнүн шакирттерине кандай мамиле жасаш керек, окурмандарына, жалпы эле чөйрөгө интеллигент адам кандай болуш керек деген бир образды үлгү көрсөтүп жашап келе жатат. Мен агайга терең ыраазычылык билдирем. Мына бүгүн биздин Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде агайдын 70 жылдык юбилейин белгиледик. Агайга ардактуу профессор наам бердик. Бул абдан жакшы чечим, мындай туура чечим болду. Окумуштар кеңесинде мен агайдын шакирти катары ыраазычылык билдирем. Кудай буюрса биздин университетке дагы агай өзүнүн илимий, педагогикалык, методикалык дагы көптөгөн эмгектерин сиңирет деп ишенем. Жана тил илиминин заманбап көйгөйлөрү деген Илимий талкуулардын жыйынтыгында атайын резолюция кабыл алынып, мыкты баяндамалардын авторлору сыйланды. Катышуучулар бул конференцияны илимий байланыштарды чыңдоого жана жаңы багыттарды өнүктүрүүгө өбөлгө түзгөн маанилүү аянтча катары баалашты. Иш-чара соңунда меймандарга ыраазычылык билдирилип, гуманитардык илимдерди заман талабына ылайык өнүктүрүүгө чакырык жасалды. Сүйөрбек Таштемиров, Айбек Үсөнуулу, Достук телестудиясы.